Дархан айылында иче турган таза суу 10 жылдан бери чечилбеген көйгөйгө айланып калган. Тургундар тиешелүү жетекчилердин дешигин суу маселесин чечип бергиле деп каккылап да көрүшүптүр. Майнап чыкпаган соң арыктан аккан сууну ичкенге көнүшкөн. Бизде ушул демеде 45 эле колонка бар. Ошол 45 колонканы дагы бир иштесе, бир 10 иштейт да, 10 калгандары иштебейт. Элдердин баары ушинтип арыктан суу ташып ичип атат. Оорулар көбөйүп атат. Биздин айылда дагы ушу оору балдар сарык деген көбөйүп кетти. Мына карыларды ооруп атат, жаштарды ооруп атат. Анан бул кайсыга чейин ушундай эле сууну ичебиз билбейм. Мына азыр өкмөтүбүз дагы ушуга бир маани берип, биздин айыл өкмөтүнө жардам берип, кичине бир сууну оңдоп койсо жакшы болот эле деген ойдобуз да. Айылдыктар суу кирип, аябай эле кир агып калганда коңшу айылдардан суу ташыбаса, көбүнчө ушул арыктан суу алып колдонушат. Мунун кесепетинде ар кандай жугуштуу оорулар дагы катталып баштаган. Азыркы кезде жүрөк кан тамыр оорулары абдан көбөйдү. Андан сырткары жугуштуу оорулар менен дагы былтыркы жылы 2012 жылы абдан көп балдар ооруп атышты, оорушту. Негизи суу дал ушул жерден чып калган темир суу түтүктөрү менен айылга кетиши керек болчу. Бирок өзөгү турганы менен темир суу түтүктөр 2002 жылдан бери иштен чыгып калган. Ошол күндөн бери иштеген жери жок. Тоодон бери агып келген суунун болсо санитардык тазалыгынан дагы кепилдик жок. Анткени тегерек четинин баарында элдин малы жайылып жүрөт. Аккан арыктагы суудан ушу айылдын элдери, тургундар ушул суудан ичип атабыз. Азыр мына бизде барып келбедикпи Сарыжы резервуарга дагы. А жерде өзүңүздөр көргөндөй, а жер дагы толук кандуу иштебейт. Көйгөйлүү маселебиз ушу таза суу, сугат суу аябай бизде айылда көйгөйлүү маселелердин бири болуп атат да. Өткөн жылда ушу жерден ушу айылдын тургундары бир торпок өлү ушу жерге, именно могу жерге тыгылып калган жеринен алып чыгышкан. Ушул жерден. А муну деле мындай курчап жасалуу эч кандай немеси жок. Кепилдик жок да азыр. Сууну алдын ала бир оорулуу мал өлүп калабы, ошол боюнча эч кандай иш жүргүзүлгөн эмес бул жерде. Жети Көз районунда кир суу ичкен айылдардын катары көп. Анын баары эле эл аралык элди таза суу менен камсыз кылуу долбооруна кирген. Бирок суусу тазарбагандары дагы бар. Жергиликтүү бийликтин болсо көйгөйдү чечип берүүгө каражаты жетишсиз. Мисалы быйыл Арис проектиси 3 айылда проектини аяктап атат. Балтабайда, Желөдөбөдө презентациясы болду. Аккочкордо жакында өтөт. Ошондо ар бир проект 20 миллиондун тегерегиндеги акчалар менен бүтүп атат. Кичинекей айылдар 1,5 миллион, 1,5 миң, 2 миң, 2,5 миң эли бар. Ал эми бул жерде 20 миң киши жашайт да. Анан бул чоң акча болгондуктан бул жергиликтүү деңгээлде чечүү өтө оор болууда. Бүгүнкү күндө Жети Көз районунда айрым айылдарда таза суу маселеси курч бойдон турууда. Мындан улам Кумтөр эл үчүн иштесин акциясында суу көйгөйү дагы белгиленип жазылган. Бирок кандай жана качан чечилери белгисиз. Талайбек Илипаев, Жакшылык Чортонов, Скөл облусу, Гүлсереп.